Millet sizge baştan başlap. 7 minut. Rahmat, Ayda Kamçыбековна. Чынында урматтуу депутаттар, мен теңелбейле коюн дедим эле, аргасыз ушул жерге чыгып, коллегам өзүнүн саясий кызыкчылыгын Жогорку Кеңештин ыйык трибунасын пайдаланып аткан үчүн мен дагы жооп катары бир эки сөздөрдү айтып кетейин. Чынында өтө ушул биздин округда менин коллегам өтө ыплаш шайлоо өткөрдү. Бир эле мисалды айтайын, Фуркат айылында биздин штаб жетекчини өзү чалып, шайлоого 5 күн калганда. Өзү чалып, коркутуп, оозгалык сөздөр менен айтып, артынан 2 спортсменин саат 23:30да жиберип, ал боюнча биз ыкчам чараларды колдонуп, ошол иш азыр прокуратурада турат. Кыргызда билесиңер, ушул кыргызча айылдык аксакалдар аралашып, ортого түшүп, шайлоону тынч өткөрөлү дегенден тосмо арыз жазып берген экен. Бүгүнкү күндө, кечеги жасаган жарыяларынан кийин алар да тынч тура албай, бүгүн ошол ишти кайра жандандырды. Жакын күндөрдө күбө болосуздар, кимдин кантип барганын, ошол сөздөрдүн баарын биз ачыктайбыз. Мындай болуп атат, урматтуу депутаттар, мени коррупцияга алынган, 10 жыл болуп коррупциялык немелерге кол койгон деп айтып атат. Мына өзү билесиздер, акча каяктан келип атат. Ош шаарындагы көрнөк чарнактын бардыгы атазытка жайнап кетти. Меникиден 2 эсе көп. Каяктан акчалар ошол? Каяктан? Бардык элдин баары билет кайсы жактан келип атканын, эмне болуп атканын. Өзүнүн күнөөсүн башка адамдарга өткөрүүнү жакшы өздөштүрүп алыптыр. Мына азыркы сүрөтүндө көрсөткөн, мына кол менен кармап турат деген фактысы бул милиция кызматкерлерине берилген. Бул эч кандай мыйзам бузуу эмес, бул агитатордун айлыгы. Ошол 2 адамдын тең банк аркылуу төлөнүп, патент алынып, бардыгы мыйзам чегинде болгон үчүн милиция кызматкерлери буну кыскартышты. Ал нерсенин үстүнөн дагы милиция кызматкерлерине, прокуратурага дагы күбө жооп кетип атат, бул боюнча дагы өзүнчө жооп болот. 17 миң добуш алдым деп айтып атат, биз керек болсо 19 миң добуш алдык. 2 миң аралык бар. Ноокатта 50-60 добуш менен жеңгендер жигитче колун кысып моюнуна алып атат жеңишти. Спортсмен болсоң, спортсмендик кылып туруп, эркекче жеңиш жеңилгенин моюнга алышты да билиш керек. Мына азыркы айткандардын бардыгы жалган. Мен азыр бир эле фактын айттым. Мен мына Кудайдын алдында дагы айтам, мына ыйык трибунада дагы айтам. Шайлоого, мына добушка деп эч качан акча таркаткан жокмун. Да, менин өзүмдүн командам катуу иштеди. Биздин түзгөн ишканаларда 1000ден ашык адам иштейт экен, ошолор өздөрү келип, жапа-тырмак ушул результатты берди. Биз бир тыйын да акча таркаткан жокпуз. Эгер акча таркатылган болгондо, биз башкача результат чыкмакпыз. Мен дагы ушул жерден айтып кетейин, урматтуу Садыр Нуркожоевич. Ыйык трибунадан кыйкырып айкыра берсе эле боло береби? Биз дагы ушул азыр айтып кеткен, бүгүнкү айтып кеткен милиция кызматкерлерине, прокуратура органдарынын фамилияларынан бери айтып кетти. Ошолор боюнча тыкыр иликтөө жүргүзүп, эгер жалган болсо, ушул калың элдин алдында мен дагы сизден калыс чечим күтөм. Биз сиздин таза шайлоо өткөрүү өнөктүгүңүздү чын колдон колдоп, эч кандай сатып алууларды эч кандай уюштурган жокпуз. Мен дагы бир жолу баса белгилейм, урматтуу менин шайлоочуларым, мен сиздерди сабырдуулукка чакырам, мен теңелбөөгө чакырам. Бардык биздин мамлекетте кайра шайлоо митингдердин кереги жок. Мен бардыгыңыздарды сабырдуулукка чакырам. Кудай кааласа, Кудайдын алдында акпыз. Кудай бизге жеңишти берди. Буюрса ошол элге ак сиздерге кызмат кылабыз.